Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 25 майга карата мектеп бүтүрүүчүлөрүнө акча чогултууга жана мугалимдерге белек алууга тыюу салынган буйрук чыккан. Бирок буга айрым мектептердин мугалимдери көңүл бурбаганы байкалууда. Тактап айтканда, акыркы коңгуроого Жалал Абад шаарындагы мектептер акча чогулта баштаган. Теманы кесиптешим Бактыгүл Тишибаева улантат. Неужели ушу балдарыңар үчүн ошону таба албайсыңар? Ошону деле проблема кыла бересиңерби? 2000 азыр чындап келгендечи, bir жака барам десеңиздер, уяттуу жерге барам десеңиздер, 2000 свет класстарда ачык элечи. Мен деле ошондой кылам, 2000 сомго свет кылып барам. А эмне үчүн бирөө үчүн 2000 сомго свет кылып барасыздар дагы? Өзүңүздөрдүн балаңыздарга 2000 сом берип коюш керек. Бул жөнөкөй кишинин айткан сөзү эмес. Жалал Абад шаарындагы номер 19 Ишенал Сатыбаев мектебинин 11 классынын мугалиминин ата-энелери менен сүйлөшүүсү. Мындагы айтылган сөздөргө караганда мектеп директорун жана анын орун басарын куру кол коюуга болбойт. Ошондой эле бүтүрүүчүлөр мектепке кичине болсо да белек таштап кетүүсү айтылган. Деген менен билим берүү жана илим министри тарабынан буйрук чыккан жайы бар. Муну менен ага эч ким көңүл бурбагандай. Болгону гүл гана маселесин куттуктоо иретинде гүл берип коюңуздар гана дегем да. Андан башка акча маселеси каралган эмес бул жерде. Мен ошондо шаршатып ошентип айтып алдым да. Анткени менен бул сүйлөшүүлөрдү уккан мектеп мугалими менин үнүм эмес деп да кутулууга аракет жасады. Акыры баарын түшүндүбү айтор, болгону жетекчилерге гүл берип коелу дегем деп актанып алды. Ошол убакта кайдан жайдан пайда болгон ата-энелер оба акчаны биз чогултуп жатабыз деп моюндарын алышты. Айта кетсек, бул мектепте 11 класста 18 окуучу аяктайт. Жеңишинде берсек бере беребиз да, бериле атат. Жетинчи сени бериле атат, бардык мектептен бериле атат. Буга чейин бүтүп, акчалар жыйналып, ушу мындай тагыланып турат. Мен эми бирөөнү сатып келбейм. Эжекелерди мен билбейм, подарканы акчалай бербейт эч ким азырчы. Себеби акчалай берген алгандан мугалимдер да коргон. Эми берсек биздин ат менен төбө берет дейсиңби? Ошол эле 19 мектептин директору болсо, мындай чогултуулардан таптакыр кабарым жок деген жообун айтты. Мындай билдирүү менен сөзсүз бүтүрүүчүлөрдүн класс жетекчисине чара көрүлөт деген пикирин ортого салып. Мектептин ичинде ушу 11 класс бүтүрүүчүнүн класс жетекчисинин азыр ушинтип кайрылып атканы бул мыйзам чегинде бул чара колдонулат. Себеби бул мында айтылган нерсени мыйзамды бузуп атпайбы? Кала берсе мынакей билим берүү бөлүмүнүн, кала берсе министрликтин, кала берсе мектептин буйругун угуп туруп дагы ушундай азыр окуучуларга 11 класстарга кайрылып атканы бул өтө бул мыйзамсыз деп эсептейм мен өзүмчү жетекчи катарында. Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан буга чейин ата-энелерге, мектеп мугалимдерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Анын негизинде, эгер акча чогултуу же кандайдыр белекти алган учурлар каттала турган болсо, сөзсүз ага чара көрүлөт деп бир топ жолу айтылып келинген. Муну менен мектеп директорунун кызмат орду да чечилип калуусу эске алынып. Номер 509/1 буйругу бул 2-майда билим берүү министрлиги Гүлмира Каримованын кол коюусу менен бардык билим берүү мекемелерине таркатылып берилген. Бул боюнча биз дагы өзүбүздүн ички буйругубузду чыгарып, ушу шаарыбызда жайланышкан жалпы 20 мектебибиз бар. Ошол мектептердин бардык директорлоруна кол койдуртуп, тааныштырып, таркатып берген. Ата-энелер тарабынан кайрылган себеп боюнча биз да өзүбүздүн иликтөөбүздү жүргүзөбүз. Эгерде ушундай иликтөөдө ушундай терс көрүнүштөр байкала турган болсо, анда биз дагы ушул мектеп администрациясына буйрукта көрсөтүлгөн жазаны колдоно алабыз. Айта кетсек, жалпысынан Жалал Абад шаарында 21 мектеп бар болсо, 11 классты 524 окуучу бүтүрүп жатат. Бул күнү алардан бири эле мектептин 25 майга карата даярдыгы жөнүндө кеп кылдык. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, башка мектептер да көп суммадагы акчаларды чогултуп жатыптыр. Булар жөнүндө кийинки көрсөтүүлөрүбүздү айтабыз. Бактыгүл Тишибаева, Манас Назаров, Жалал Абад шаар.